Саламатсыңар. Python боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта Python программалоо тилинде маалыматтын түрлөрүн карайбыз. Программаларыбыз өткөн сабакта айткам, баягы маалыматты кандайдыр бир иштеп чыгат же ошол маалыматтын үстүнөн манипуляция кылабыз деп. Pythonда маалыматтардын типтери, түрлөрү ар түрлүү. Экранда көрүп турган string, number, boolean деген бул ошол Pythondагы маалыматтын түрлөрү. Биринчиси менен бир аз четинен өткөн сабакта таанышканбыз. String деп sub же болбосо текст, символдар. Экинчиден number деп коет. Бул сандар, сандардын да түрлөрү бар. Мисалы үчүн бүтүн сан, бөлчөк сан деген сыяктуу. Анан boolean деп коет, логикалык тип. Бул экөөнү кийинки сабактарда көрөбүз. Бүгүн string же болбосо sub тексттер менен кандай манипуляция кылсак болот, жакындан таанышып иштеп көрөбүз. Эми саптарды дегенде, мисалы үчүн өзгөрмө түзөлү, name деп коелу. Буяка эки двойной тырмакча ачып, мисалы үчүн Асылбек деп коелу. Мынакей. Бул бизде сап. Маалыматтын тиби string. Pythonда маалыматтар, тексттердин өзгөчөлүгү эмнеде? Ар бир сапта, эгерде биз код жазып атканда тырмакча ачып ичине кандайдыр бир текст сала турган болсок, ошол тексттин индекси деп коет. Башкача айтканда, баягы катардагы номери бар. Мисалы үчүн А деген тамга 0-чү, С деген тамга 1-чи, анан 2-чи, 3-чү, 4-чү деп баягы ар бир тамга, ар бир символдун өзүнүн номери бар. Номери бул 0дөн башталат. Муну индекс деп коет. Баягы саптын индекси же болбосо символдун индекси деп айтылат. Эгерде сабыбыздын, текстибиздин ичинде пробел белгиси болсо дагы, анын дагы өзүнүн индекси болот да. Башкача айтканда, биз азыр 4кө чейин кеттик. 5, 6-чы номердеги к тамгасы болсун, анан 7-чи пробел болот. Кандай гана символ болбосун, саптын ичинде ар бир символдун өзүнүн индекси болот. Биз ошол индекстер аркылуу көбүнчө иштейбиз. Кайсыл индексте кандай тамга турат, же болбосо мисалы үчүн колдонуучуларыбызды алфавиттик түрдө сорттогубуз келсе, же дагы башка кандайдыр бир манипуляция, маалыматты өзгөртүү жолдорун карап чыксак болот. Эми экранга ошол сабыбызды чыгара турган болсок, өзгөрмөнүн аты аркылуу чакырабыз. Асылбек деп экранга чыгат. Эми жанагы индекстерди ала турган болсок, индексти мисалы үчүн мага биринчи тамгасы, name деген өзгөрмөнүн ичинде сакталып турган маалыматтын биринчи тамгасы керек болсо, бурчтуу, тик бурчтуу кашаан ачам дагы ичине 0 деп коем. 0 деп кое турган болсок, экранга биринчи тамгасы чыгат. Жок, бизге 0-чү эмес, биринчиси керек болсо, анда биринчиде индекс десек, S тамгасы чыгып атат мынакей. Ошентип индекстерди алабыз. Бул саптардын индекси. Мен комментарий жазып коеюн. Индекс. Саптардын индекси менен иштеп атканда биз аяк жагынан кетсек болот. -1 деген индекс ала турган болсок, бул акыркы тамганы. Асылбек деген сөздүн акыркы тамгасы к, ошондуктан биз -1 десек, экранга к деген тамга чыкты. Мен улам экранга мурунку результаттарды чыгарып отурбай, силерде баягы көргөнгө экрандан тоскоолдук боло бербесин. Бул иштебеген коддорду, мисал катары көрсөткөн коддорду комментарийге алып коем. Комментарийге алыш үчүн алдына решетка хэштег белгисин коюш керек, же болбосо эки сапты белгилеп туруп, Ctrl// деген символду билсеңер келек. Ошол Ctrl анан / деген комбинация клавишаны бассак, кодубуз автоматтык түрдө комментарийге алып түшүп калат. Кайра комментарийден чыгарабыз десек, Ctrl// кайра басып коебуз. Ушинтип кереги жок коддорду результатын экрандан көрө бербеш үчүн ушинтип убактылуу комментарийге алып койсок болот. Бул индекс дедик. Экинчиден, саптардын бизде длина деп коет, узундугу. Узундугу деген эмне сөз? Саптын ичинде канча символ бар экенин санап койсок болот. Биз санабайбыз, эми Python санап бере алат да. Мисалы үчүн print деп туруп, len деген функция бар. Len деген функция length деген англис тилиндеги узундук деген сөздөн алынган. Анан ошол len деген функцияны чакырып, кашаларын ачып, кашалардын ичине
өзгөрмөбүздүн атын жазсак, len name десек, бизге айтат Асылбек деген ысымда 7 тамга бар деп. Өзүңөр көргөндөй мынакей 3, андан ары 4, 5, 6, 7, бардыгы болуп 7 тамга бар. Кээ бир учурда саптын узундугун саноо керек болуп калат. Себеп дегенде, мисалы үчүн тиркеме жасап атсак, колдонуучудан суранышыбыз мүмкүн, 7ден же 8 символдон кем эмес пароль жаз деп. Анан кээ бир колдонуучуларыбыз мисалы үчүн 3 эле символдон турган пароль жазып коюшу мүмкүн. Ошондо андай нерселерди уруксат бербей, ошол колдонуучубуз жазган паролу чынында эле 8ден аштыбы, ошол эки len деген функция аркылуу текшерип койсок болот. Бул узундук дедик. Андан ары дагы эмне кылсак болот саптар менен? Саптарды конкатенация кылсак болот. Конкатенация деп коет. Бул саптарды кошуу же болбосо жабыштыруу деген сөз да. Мисалы үчүн name Асылбек, city'si барабар Бишкек деп коелу. Эми эки сапты бири-бирине жабыштырыш үчүн биз name деген өзгөрмөбүздү алабыз. Плюс деген символду колдонсок, бул конкатенация деп коет. Экрандан результат эмне болот экенин көрөлү. Асылбек Бишкек деген сүйлөм түзүлүп калды. Сүйлөм эмес, баягы финальный результативдүү чыга турган жаңы сап пайда болуп калды да. Ал Асылбек Бишкек деп экөө жабышып калды. Вот ошол бир канча сапты бири-бирине жабыштыра турган болсок, биз плюс белгисин колдонобуз. Эгерде ортого кандайдыр бир боштуктар, пробел сыяктуу символдор керек болсо, аларды дагы ортого кошуп кете берсек болот. Бул жерде переменный өзгөрмөлөрдүн атын аркылуу плюс символ менен конкатенация кылдык. Бизге жөн эле сап керек болсо, анда тырмак ачабыз, бул жерге пробелду кошобуз, бияка плюс десек, Асылбек Бишкек деп экөө эми эки башка сап ортодо боштук аркылуу чыгып калды. Бул эмнеге керек? Себеп дегенде, программабыз иштегенде ар түрлүү маалыматты бириктирип, кандайдыр бир сүйлөм түзүш керек болуп калат да. Мисалы үчүн, сиздин аккаунтуңузда 25 ноябрда авторизация болуптур деген сүйлөм түзүш керек болуп калса, мисалы үчүн приложениябызда, анда ошол ар түрлүү өзгөрмөлөрдө сакталган маалыматтарды алабыз дагы, ушинтип баягы конкатенация аркылуу маалыматты сүйлөм түзүп, конструкциялап, анан экранга чыгарсак болот. Конкатенация көптөгөн программалоо тилдеринде бар. Баягы өтө популярдуу, көп колдонулган операция десек болот да программалоодо. Дагы кандай эмелерди алсак болот? Манипуляцияларды жасасак болот. Python'да саптар менен иштегенде срезы деп коет. Срез же болбосо бөлүкчөлөрү, программалоодо терминин айтып коеюн, бул slice же болбосо орусчасын деле жазып коеюн, срез бөлүмдөрү. Мисалы үчүн бизде бир сап бар. Мисалы үчүн name деген сабыбызды ала турган болсок, print name дейли. Эми ушул эки саптын ичинен бир канча символун алсак болот. Мисалы үчүн 0-дөн баштап 3 символго чейин экранга чыгар дей турган болсок, Асылбек деген аттын биринчи 3 тамгасын чыгарып коет. Башкача айтканда, 0 деген индекстен башта, 3 менен бүт деген сөз. 3-чү не включительно деп коет. 3-чү символ өзү кирбейт. 3-чү символ биякта санап көрсөк, 0-чү, 1-чи, 2-чи. Деген тамга 2-чи да. 3-чү ылы болчу. Ылы чыкпайт. Бул ошол Python'дун өзүнүн эрежеси боюнча 2-чи индексти көрсөтө турган болсок, ал кирбейт да чыга турган результатка. Эгерде биз 0-дү жазып эле кош чекиттен кийин эчтеке жазбай койсок, анда 0-дөн баштап аягына чейин деген сөз. Же болбосо 1-ден баштап 4кө чейин деп койсок, ошол саптын кандайдыр бир баягы бөлүкчөсүн экранга чыгарат да. Срездер менен иштеген абдан ыңгайлуу. Эгерде мисалы үчүн ошол саптардан кандайдыр бир бөлүкчөнү чыгарып, алып иштесек болот. Дагы бир жолу, эгерде срез менен иштеп атканда алдыңкы индексти жазбай, мисалы үчүн 4кө чейин деп койсок, анда результат 0-дөн баштап 4кө чейин деген сыяктуу ушундай баягы слайс саптардын срездерин алып иштесек болот.
саптарды өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Мисалы үчүн name'дин Асылбек деген сөздүн мисалы үчүн биринчи тамгасын А эмес Б деп же В деп башкага өзгөртө турган болсок, бул жерде астында толкун менен чыгып калган сызыкча болуп калды. Кодубузду иштете турган болсок, бул ошибка берет. Ката саптар өзгөрбөйт. Бир жолу түзгөн соң өзгөрүлбөйт да. Ошон үчүн ушуну эстеп койгула. Неизменяемые типы данных деп коет. Ошол саптар ошол өзгөрбөй турган маалымат типтерине кирет. Андан тышкары саптар менен иштей турган абдан ыңгайлуу методдор бар. Методдор деп коелу. Мисалы үчүн print деп туруп, name деген өзгөрмөбүздүн атын алып туруп, эми мисалы үчүн upper деген функция бар, метод бар. Upper деген функцияны чакыра турган болсок, саптын ичиндеги сөздүн баардыгы чоң тамгалар менен жазылып калат. Ушунун эле карама каршысы бар. Саптагы тамгалардын баардыгын кичинейте турган, ал lower деп коет. Саптардын баардыгы, саптын ичиндеги символдун баардыгы кичинекей сөздөр менен жазылып калат. Же болбосо title деп коет. Title деген метод бар. Муну эмне кылсак, биринчи тамгасы чоң тамга менен болот. Бир канча сөздөн турса, мисалы үчүн Асылбек Мырзаев деп койдум. Атайын фамилиясын кичинекей тамгадан баштап жазып койдум. Эми экрандан карай турган болсок, акыркы title деген методубуз ар бир сөздү биринчи тамгасын чоң тамгалап жазат. Ушундай кызыктуу жакшы методдор бар. Эгерде кандайдыр бир тамгасын өзгөртө турган болсок, жанагындай индекс аркылуу өзгөртө албайбыз дедик. Бирок биз replace деген метод менен өзгөртө алабыз. Мисалы үчүн name'ге барабар, name эмес, сразу эле экранга отдельно переменный өзгөрмө жасабай эле экранга чыгаралычы. Print name деп туруп, check it, replace деп туруп, replace деген алмаштыруу деген. Алмаштырганда эмнени кылсак болот? Мисалы үчүн А деген тамганы В деген тамгага алмаштырабыз десек, окей. Биринчи replace'ти чакырабыз, кашаларын ачабыз, кашанын ичинде биринчи сапта эмнени алмаштырабыз жазабыз, андан кийин экинчи кылып параметр, экинчи аргумент катары эмнеге алмаштырабыз жазабыз. Эми экранга чыгарсак, Высылбек болуп калды, көрдүңөрбү? Бул replace дейт. Эми муну программалоо, чыныгы реалдуу программалар жасаганда балким колдонбойсуңар, бирок билип койгула да. Өзгөртө туруш керек болсо, билип койсо болот, түшүнүп. Мисалы үчүн издегенде кандайдыр бир нерсе издеп калсак, name check it экрандан көрсөтөлүчү. Name деп туруп, find деген метод бар. Эмнени издейбиз? Мисалы үчүн O деген тамга кезигеби, ошол экени издеп көрөлү. Find O деп коелу. Асылбек деген аттын, ысымдын сөзүнүн ичинде, мисалы үчүн O деген тамга барбы деп текшере турган болсок, -1 деп жооп берет. Эгерде табылбаса, Асылбек деген сөздө бизде O деген тамга жок, ошон үчүн -1. Эгерде А деген тамганы издей турган болсок, бул индексин кайтарат, 0-чү. Же болбосо S тамгасын издесек, бул биринчи индекс деп, ошол табылган символдун индексин кайтарат. Андан тышкары саптар менен мындай иштей турган методдор абдан көп. Мен азыр силерге көбүнчө колдонгондорун эле көрсөтүп атам. Негизи эгерде кандайдыр бир саптын методун колдоном десеңер, ошол сап турган өзгөрмөңөрдүн атын жазып туруп, check itти бассаңар, PyCharm бизге борекил эменин баардыгын, саптарга тиешелүү методдун баардыгын чыгарат. Анан ушул жерден алып калганын колдонсоңор болот. Бул эки нижний подчеркивание менен башталгандарды айрым учурда эле колдонбосоңор, андан үстүнкүлөрдүн баардыгы көбүнчө ушул саптар менен иштей турган методдор. Кайсыл сап менен иштешкенин билбесеңер, ошол саптын методун алып, мисалы үчүн find деген методду алып Google'дан Python string find деген метод, же болбосо ChatGPT'ден Python'дагы find деген метод деп издеп сураштырсаңар, ал силерге толук түшүндүрүүнү берет да. Эгерде биз ар бир методду карап отурсак, анда сабактарыбыз абдан узун, баягы
бири бирине окшошкон жөн эле методдорду мен мынтип жазып аткандай сыяктуу көрүп кызыксыз болуп кетет да. Ошон үчүн программалоодо ар бир программист биринчи бир аз башын таанышып алып, бир аз кандай иштегенин көрүп алгандан кийин анан документация, тилдин документациясын ачып иштейт же болбосо интернеттен издеп ошол керектүү маалыматты издеп табат. Сабагыбыздын акырында дагы бир методду көрсөтөйүн. Бул программаларыбыз иштеп атканда негизинен колдонуучулардан маалымат сурайбыз да. Өзүңөр деле билсеңер керек, кандайдыр бир приложение, бир нерсе телефондон же компьютердон колдонуп калсаңар, тиркемелер, программалар эмнени сурайт? Биринчи эле катталуусун сурайт, пользовательден, колдонуучудан сурайбыз. Атың ким, телефонуң номериң кандай, паролуңду жаз, дагы башка бир керектүү маалыматтар болсо сурап колдонобуз да, колдонуучунун маалыматын. Ошондо эгерде кандайдыр бир маалыматты колдонуучудан күтө турган болсок, биз ошол колдонуучу атын жазып атканда же бизге керектүү маалыматты жазып атканда кокустуктан болуп калышы мүмкүн, же атайлап мындай пробел символдорун кошуп коюшу мүмкүн. Колдонуучуларды мындай жазба десең дагы кокустуктан жазып алышы мүмкүн. Эми ушул маалыматты биз ушинтейинче тиркемебизде колдоно албайбыз да. Муну грязный же болбосо грязные данные деп коет. Ошондой болуп калат да. Себеп дегенде биз көбүнчө учурда колдонуучудан алган маалыматты маалымат базасына, база данныйларга сактайбыз. Анан ушинтейинче пробелдер менен кошуп апарып бир маалымат базабызга сактап койсок, кийин маалымат базадан мисалы үчүн аты А тамгасынан башталган пользовательдерди издеп калсак же именно Асылбекти издеп калсак, база данныйыбыз бизге таппай калышы мүмкүн. Себеп дегенде биринчи символу пробелдер болуп калды да. Ошон үчүн мындай таза эмес маалыматтарды биринчи тазалап алышыбыз керек. Ошол тазалап алуунун жолу атайын Python'да өзүнүн методу бар. Ал trim деген методдор. Эми кантип ошол маалыматты тазаласак болот? Ошол акыркы методду бүгүн экрандан көрсөтүп коеюн. Print дейли. Өзгөрмөбүздүн атын колдонобуз. Кайсыл методду тандаш керек? Кайсы метод, кайсы өзгөрмөгө маалыматты баягы өзгөрткөн табыз, ошону карайбыз. Анан точканы баскандан кийин, чекитти баскандан кийин мына жанагы айтып аткан Python'дун методдору, саптар менен иштей турган методдор. Бизге могу lstrip дегенди колдоно турган болсок, lstrip деп. Эми экранга биринчи азыр методду колдоно электен мурун атты чыгарып көрөйүн. Асылбек деген атты карасаңар, бул жерде көрдүңөрбү? Пробелдер бар. И ага аягында дагы кошуп койгон пробелдер бар. Акыркы чыгарган lstrip деген методду колдонуп койгондо, сол жактагы пробелдин баардыгы кетип калды, көрдүңөрбү? Оң жагындагы пробелдер калды. Биз эгерде сол жагынан ошол пробелдик символдорду жоготобуз десек, lstrip деген методду колдонобуз. Эгерде оң жагындагысын өзгөртүш керек болсо, анда rstrip деген, left L деген тамга left деген сөз, сол жактан R деген right деген сөз, оң жактан. Эми карагыла, мурункуга чейинкисинде пробелдер сол жактан кеткен, андан кийин оң жагында пробел жок, бирок сол жагында калды. Эми ушинтип баягы оң жагын, сол жагындагы тазалабастан эки жагынан тең пробелдерди алып салуу керек болсо, анда биз lstripти дагы, rstripти дагы колдонбостон strip деген метод бар. Муну колдоно турган болсок, акыркы чыккан Асылбек деген атыбызда оң жагында да пробел жок, сол жагында да пробел жок. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан кезиккенче.